Сузак районунун Көк Арты аймагынын Жиргетал айылында жалпы аянты 2 гектардан ашуун жер аянтына 1000 түп көчөт отургузулду. Буга чейин каралбай калган Исалуу багы эми жашыл бакка айланат. Бош жаткан таладагы азыр терек, жаңак, кара жыгач көчөттөрү отургузулуп жатат. Бул менен эле ушул бойдон эле калып кетпей, жапа-тырмак биргеликте айыл өкмөткө караган ишкана мекемелери ар суббота сайын суусун куюп, өстүргөнгө аракет жасап атабыз. Келечеги эми бунун алманын түшүмүн эл жейт, жаңагын, терегин бир керектүү нерселерге пайдаланат деген эмедебиз. Мөмө берүүчү бактарактын түрү көбөйсө, айыл эли үчүн дагы жакшы көрүнүш болот. Негизгиси эми бул көчөттөрдү кууратпай көктөтүү зарылчылыгы турат. Суу маселеси чынындыгында көйгөй экен. Бирок биз ар бирине азыр тамчылатып сугарууну көзгө алып караштырып атабыз. Могул жерге бир 20 тонна же 30 тонналык чоң бир бочканы азыр издеп атабыз. Ошол бочканы баш жагына коюп туруп, андан тамчылатып сугарууга, же болбосо такыр болсо быйыл ага жетишпесек, шлангаларын жетишпесек, колубуз менен болсо дагы буну куюп көрктөндүрөбүз. А келечекте ошол бочка менен тамчылатып сугартууга алып барабыз. Көк булак участкасы биз турган жер, бул жер ошол мына президентибиздин Жашыл Мурас. Ушул эле күнү аталган райондун Кыз Көл айыл аймагында дагы Жашыл Мурас компаниясынын алкагында район жетекчилигинин жана аймактагы бардык айыл өкмөттөрдөн келген кызматкерлердин катышуусунда ишембилик өткөрүлүп, бадам көчөттөрү отургузулду. Жашыл Мурастын алкагында бүгүн 26 000 көчөт алып келди. Ошо 26 000 көчөттү отургузуп баштадык. Ар бир айыл өкмөттө, мекеме ишканаларында ушундай жерлерди бөлүп 1 гектардан 30 сотуктан мына эң чоң эле биздин чоң бул долбоорубуз ушул жерде Кыял деген ишкерибиз менен чогуу жардам берип колдоп көчөттөрдү мына бул чет өлкөдөн алып келип атат. Тамчылатып сугаруу менен биз ушул дагы мындан ары дагы башка айыл өкмөттөргө жайылтуу максатында бүгүн баарын чакырып көрсөтүп. Жеке ишкер Кыялбек Ажиматов бул аймактагы жалпы 150 гектар кунарсыз жерди жашыл бакка айлантып келүүдө. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен бак тиккен аянтты мындан ары дагы кеңейтүүгө аракет көрүп жатат. Дагы пландарыбыз бар, расширение боюнча. Дагы 200 гектарга ушул жерден дагы кошумча кошуп дагы эгип баштайбыз. Анан башка дагы тоо жак тараптан 250 гектар. Сурат азыр. Азыр ошондо общий 550 гектар. Гиластын бир 4 сорту бар. Дүйнөдө базарда таанылган сорттор. Бадамдын 2 сорту бар. Ферагнес, Фиредиол. Булар өтө түшүмдүү, кечкүлдөйт, биздин жазгы сууктарга тырыштык берет. Жашыл Мурас компаниясынын алкагында 2024 жылы 40 гектар жер аянтына 151 900 даана көчөт эгилген. Анын ичинен 26 600 даана көчөт ушул жерге 20 000 кокон гилярд, 6 600 бадам отургузулган. 2025 жылга карата 75 100 даана көчөт отургузулуп пландалып, анын ичинен 35 гектар жер аянтына 23 310 даана бадам тигүү көк булак участкасына отургузуу каралган. Район аймагында мамлекет башчысынын койгон тапшырмасына ылайык мындан башка дагы аймактарда жашылдандыруу иштери колго алынмакчы. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.